Абдыманап Сапаралиев, грек-рим күрөшү боюнча эмгек сиңирген машыктыруучу. Ал жаш чемпиондорду өстүрүү үчүн бардык шарттар менен жабдылган жаңы спорт залда өзүнүн тарбиялануучуларын ар күн сайын машыктырат. Бул залды биз бир 2006 жылы ушул акимге жазганбыз. Ушул залды берсеңер, үстүндө крыша да жок болчу. Баары иши жамгыр өтүп куланган, уранган эме болчу. Заманбап спорт залда күрөш менен машыгуу мүмкүнчүлүгү үчүн Талас областынын Байтик ата айылынын спортсмендери өзлөрүнүн Россиядагы мекендештерине милдеттүү. Көп жылдардан бери чет өлкөдө эмгектенишкен бакай аталыктардын тобу тулуп өскөн жеринин проблемалары жөнүндө унутушпайт. Мен Москва шаарында иштеп жүрдүм. Москва шаарында иштеп келип, айылыма кызмат кылсамбы деп баштагам эң биринчи ирет. Спорт залдарды салып, көчөгө освещенияларды коюп, мамлекет кыйналып турган учурда биз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн жаштар чыгып демилге кылып, айылыбызга бир нерсе кылсак болмок деген нерседен башталды бунун бардыгы. Анын демилгесине жараша спорт залдан тышкары Бакай ата, Май колхоз, 3 эмчек айылдарында түнкү жарык орнотулган. Энергияны үнөмдөөчү лампалары бар. Фонарлар жарыкты сезүүчү пластиналар менен жабдылган. Анын эсебинен иңир түшкөндө автоматтык түрдө иштейт. Мекендештеринин эмгеги ушуну менен аяктабайт. Талас шаарынын жаңыртылган кинотеатрларында Шырдаков Талас облусунун спортто айырмаланган окуучулары үчүн спорттук кийимдерин, комплекттерин тапшырууну уюштурду. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Атунбаева катышты. Кыргызстанда биз айтып атабыз 1 миллионго чейин чыгып атат деп атабыз мигранттардын саны. 1 миллион болбосо да 1,5 миллион точно, 1,5 миллион болуп атат. Ошолордун баары биз чакырып атабыз, келгиле. Ошакта үйрөнгөн нерсеңерди бизге да жукпускула Кыргызстанга. Ал болсо финансы жагынан, ал болсо мындай бир тажрыйба жагынан, бир абдан алдыңкы тажрыйбаларды келип бизге көрсөткүлө. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Атунбаева жана анын Роза Атунбаеванын демилгеси фонду жердештеринин өз мекенине барандуу жардам берүүгө умтулуусун терең колдойт. Фонддун ишинин алкактарында биздин өлкөнүн маданий жана экономикалык кайра өзгөрүлүүсү үчүн бүткүл дүйнөдөгү кыргызстандыктардын биригүүсүнө чакырган мекендеш форумунун долбоору ишке ашырылууда.